Мисалы, кейбір учурларда азыр деле бар ооруларды басыш үчүн афиум колдонот. Аны дары катары колдонот. Аны мындай мас болоюн, жыргайын деп колдонбойт. Көптөгөн дары дармектерге азыр деле кошулат. Түшүнүңөрбү? Бул хадди ясир болот. Ошон үчүн хадди ясир бул жайыз. Ал эми мускир, мас кылуучу хамырдын түрү булардын бүт баары харам. Калил дагы болбойт. Аз гана аракты да ичкенге болбойт. Азы дагы көбү дагы харам. Ал эми хашиш, афиум булардын өкүмү бир аз не башкачараак, алардыкы эгер зарылчылык болсо, дары дармек катары дарыларга кошуп жасалган болсо, дарыны баскан болсо, анда табыптардын, докторлордун эмеси менен колдонсо бул жайыз. Зарылчылыкта уруксат берилет. Мына ушул айырма менен, муфаттират менен, баңги заттар менен хамырдын ортосундагы айырманы улам фукахалар баяндаган.